шарт азыр таябай эле оор. Бар бүт семья менен, байке менен жакында баарынан айрылып калдым. Өзүм менен кичүү иним бар. Иним менен кийин карындашым бар. Карындашым да оор абалда. Баягы жол кырсыгынан. Ал шаарда больницада. Чоң Кемин районунун тургуну Азим Нурланов 9-майда болгон жол кырсыгынан ата-энеси менен жеңесинен айрылып калган. Бир ай мурда анын бир тууган агасы да каза болгон. Ошол тапта автокырсыкка учураган эки бир тууганы менен жалгыз калган Азим соттон адилеттүүлүк издеп жатат. Анын эч жери ооруч эмес. Жакшы эле жүрүп, нормально жакшы эле жүргөн. Анан ошо 9-майдайын жол кырсыгынан кийин ошо атагам, апагам, анан жеңеше да каза болуп, ошолордун баарын ойлой берип, эч жери ооруч эмес, өзү здоровый эме болчу. Анан ошо эртең менен кирип, октябрдын 1-inde кирип ойготуп коеюн деп кирсем, ошо каза болуп калыптыр. Жаткан бойдон. Эч жери оорубай эле ошо уктаган бойдон эле каза болуп калыптыр. Бишкек-Торукар трассасында 9-май күнү эки автоунаа кагышкан. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкери кырсыкта эки машиненин тең айдоочусу каза тапканын алдын ала кабарлап, алардын бири Азимдин 49 жаштагы атасы, экинчиси Honda Odyssey үлгүсүндөгү машинедеги 21 жаштагы кыз экенин билдирген. Бул иште дегенде Кемин райондук ички иштер башкармалыгы иликтей баштаган. Бирок жабырлануучу тарап иликтөө иштеринин жүрүшүнөн күмөн санагандыктан ишти Чүй облустук ички иштер башкармалыгы сотко чейин тергеген. Ошондон кийин гана экинчи унаанын ээси Улукбек Раджапов убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Мына өзүнүн келинчегин, ата-энесин бир күнү 3 адамды жерге бердик. Бул абдан кыйын, оор нерсе болду биздин үй бүлөгө. Анан 1-октябрь күнү мына эламаныбыз каза болуп калды. Буга дагы деле ишене албай отурабыз баарыбыз. Похорон менен алек болуп калдык, чынында эле. Похорон менен алек болуп калдык. Көрсө эч кандай тергөө иштери жүргүзүлгөн эмес, авариядан кийин эч кандай иштер толугу менен кылынган эмес, процедура боюнча эч кандай иштер кылынган эмес. Кемин райондук соту ишти кароону 31-октябрда баштады. 13-ноябрдагы соттук отурумда тараптардын өтүнүчү менен Кемин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери көрсөтмө беришти. Ошол маалда ишти көзөмөлдөгөн тергөөчү Рустам Мырзаевке жабырлануучу тарап эмненин негизинде рулда кыз отурду деген тыянакка келишкенин тактап жатышты. Сиз күбөлөр сурак бербегенин айтып жатасыз да. Ошол эле учурда алардын сөзүнө таянып, кыз рулда отурган деген тыянак чыгарыптырсыз. Эгер ал күнү үлгүрбөсөңүз, эмне үчүн эртеси алардан көрсөтмө алган жоксуз? Окуя болгон күндөн тарта 3 күндөн кийин гана Раджаповду сурап, анын сөзүнө таянып жазганыңыз көрүнүп турат. Опечатывать машину как вещественное доказательство, это ваше действие не входило? Опечатывать на тот момент нет. На тот момент. А в какой момент вы это произвели вообще? Я вообще не опечатал. Я вообще не успел. Машины бардым, гайри келдим, уже дело передали, дело забрали. Ошондой эле мурдагы соттук отурумдарда айыпталуучу Улукбек Раджаповдун күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таянып мас абалында экени айтылганы менен соттук медициналык экспертиза аны тастыктабаганы. Окуя болгон күндөн дээрлик 1 апта өткөндөн кийин гана анын канын текшерүүгө жиберилгени да талаш жаратты. Аны менен катар бул иш боюнча Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн аталган тергөөчүсү жана бир нече милиция кызматкерлеринин ишине карата кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, алардын айрымдарына сөгүш жарыяланганы белгилүү болду. Ал эми дагы бир соттук медициналык экспертиза айыпталуучу Улукбек Раджапов рулда болушу мүмкүн деп тыянак чыгарган. Экинчи тараптын жактоочусу комментарий берүүдөн баш тартты. Буга чейин Азаттыкка Раджаповдун жакындары мындай айыптоолорду четке кагып келишкен. Мага да чындык керек да. Уулума да айткам, баарын тең айттым. Чындыгын болгондой айтып, балага деле каты болуп жатты. Жолдош кызы өзү экөө үйлөнөм деп жүргөн, мына күздө үйлөнөм папа деп. Астыларынан өтө эмес машина уулумдук болгон үчүн мына кой. Мен ошолорго тек улду куруп барсам болмок да. Автокырсыкта 21 жаштагы кызын жоготкон Света Сартова болсо, кызы рулда болгонуна ишенбейт. Рулдан болушу мүмкүн эмес, анткени кызым машинени жаңы эле айдап аткан. Биздин көзөмөлүбүздү айдачы. Мындай кичинекей жол менен айдап магазиндерге, тегеректеги магазиндерге барчы да. А мындай чоң жолдо жанагындай скорость менен айдаганга мүмкүн эмес. Биз эми ошо каза болуп атканда деле рулда экен деп деле уккан жокпуз да андайды. Аны уже кийин угуп калдык да мен. Мисалы өзүм мен кийин уктум анычы рулда экен дегенчи.
айтыш керек болчу да биякта стелкам биякта. Аталган иш боюнча кийинки соттук процессте айыпталуучуга жана жабырлануучуга сөз берилет. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, ушул жылдын алгачкы 9 айында эле 4694 жол КС катталып, баш аягы 529 киши каза болгон. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Чүй облусу.